Бүгүнкү темабыз кемирүүчүлөр түркүмү. Бул жаныбарлар сүт эмүүчүлөрдүн эң кызыктуу жаныбарлары. Себеби эгерде тишине көңүл бурсак, өзгөчөлүгү тиши. Негизи жаныбарлардын тиши 3кө бөлүнөт. Булар кашка тиштери, экинчиси кылкыйма тиштери, үчүнчүсү азу тиштери. Бул класстын өкүлдөрүнүн кашка тиштери бар, азу тиштери бар, кылкыйма тиштери жок. Ушул тиштин жайгашуусу диастема деп аталат. Диастема. Демек, булардын окшоштугу кылкыйма тиштери жок. Андан тышкары булардын тиштери өмүр бою өсө берет. Сүрөттөн карасаңар, кадимки тыйын чычкан, бул да өкүлү. Коён. Бул жаныбар дагы кемирүүчүлөргө кирет. Карап көргүлө. Булар дагы өкүлдөрү. Чычкан, кадимки чычкан. Эми азыркы мезгилде эң көп зыян алып келген бул келемиштер. Карап көргүлө. Массасы кандай чоң болот. Ак келемиште кездешет. Булар топ-топ болуп жашап, адамга чоң зыян алып келет. Сууга түшсө дагы булар жашап кете алат. Чөгүп кетишпейт. Мындай көңүл бургула узун куйругу болот экен. Эми карап көрөлү. Кайда булар жашашат? Булардын жашоо чөлдө да кезегет бул жаныбарлар. Талаада. Өзүңөр көрүп тургандай, талаада адамга зыян келтиришет. Сээп койгон, айдап койгон буудайларын жеп салышат. Сазда кездешет. Токойдо. Мисалы, тыйын чычканыбыз токойдо жашайт. Ишинин жанында да жашап алар. Сарайда. Керек болсо үйлөрдө да жашайт. Демек, булардын жашоо шарты аябай жакшы ыңгайланышкан бардык биотоптордо. Эми карап көрөлү. Баарынын манжасында узун тырмактары болот. Карап көргүлө. Бул ыңгайлануунун бир түрү. Эң кичинекейи бул малютка чычканы болгону малютка деп жазалы. Малютка. Мунун массасы аябай аз болгону 5-6 грамм. Эң чоңу бул суу чычканы. Суу чычкан. Мунун массасы 20 килограммга чейин жетет. Булардын дагы өзгөчөлүгү аябай түлдүү келишет. Чычкандын жанагы келемиштердин деле бооздугу болгону 22 күн. 22 күндө алар энесинин ичинде өрчүп, туулгандан кийин, сүт эмчүлөр болгондон кийин аларда баласын сүт менен багышат. Дагы таң калыштуу нерсе белгилеп кеткендей, 1,5 айдын ичинде балдары чоңоюп, кайра тууганга даяр болуп калышат. Муну баса белгилеп кетели 1,5 айда. Эми дээрине токтолуп кетели. Мурда айтып кеткендей, эң негизги азыр көп зыян келтирип аткан ореки келемиштер. Булар азыркы мезгилде
Акылдуу деп коелу. Акылдууну тырмакчага алалы. Акылдуулар. Эмне үчүн? Буга мындай жооп. Себеби буларга ар кайсы ууларды берсе, алар кадимкидей узун мындай куйругун алып алып, көңүл бургула, куйруктар аябай узун болот. Кайра оозуна салып туруп, ушу ууларды кусуп салат экен. Ушинтип алар адаптацияга көнүп алышат экен. Экинчи жолу алар ууну жебей калышат. Жеген уусун кусуп салышат. Азыр мезгилде ушулар менен күрөшүү аябай жүрүп жатат. Көбүнчө аларды санэпидстанция жоготот. Алардын кайда жашашат көбүнчө? Базарларда. Себеби акыр чигирлер ошол жерде көп болот. Көбү териси баалуу. Мисалы, алалы коёндуку. Териси баалуу. Суурлар дагы, алар дагы териси баалуу болуп эсептелет. Дагы бир зыян келтиргенин белгилей кетели. Кайсы оорларды адамга жугушу мүмкүн экен? Оорулар. Муну баса белгилеп кетели. Биринчиси чума оорусу. Кадимкидей эле суурлар муну жугузат. Экинчиси лихорадка Q деген оору бар. Лихорадка Q. Өзү айтып тургандай, адамдын температурасы аябай жогорулап, муну дагы бул кемирүүчүлөр таркатат. Дагы белгилеп кеткен оору лептоспироз. Муну дагы булар таркатышат. Ушул оорулардан сактаныш керек экен. Муну кандай сактанабыз? Муну албетте гигиенаны сактасак, тазалыкты, жашоо шартын таза кармашыбыз керек экен. Бул гигиенаны белгилей кетели. Гигиена деп. Дагы белгилеп кеткендей, тыйынчышкандар боюнча мындай маалыматтар бар. Булар Кыргызстанда көп жашашат. Көбүнчө токойдо, скверлерде, парктарда. Булар эмне менен азыктанышат экен? Кадимкидей эле балатынын шишкалары менен азыктанышат. Тырмактары аябай узун келет. Суурлар, жана биз белгилеп кеткендей, чума оорусун ушу суурлар аркылуу жугат экен. Суурлар азыр бийик тоого кетип калышкан. Коктоголотко, мөңгү жакта да кезигет. Себеби адам буларга кол сала баштаган. Дагы белгилеп кеткендей, булар төлдүү келет деп айттык. Мисалы, могу чычканды алалы. Орто чычкандар 7-10 бала тууса, рекордсмендер де бар. Алар кээ бир түрлөрү бир тууганда 23 баланы тууйт экен. Демек, кемирүүчүлөр түркүмү сүт эмүүчүлөрдүн эң зыяндуу жаныбарлары болуп эсептелет. Булар келемиштер жана чычкандар. А көбү болсо, мисалы, коёндор, коёндун этин адам тамакка колдонот. Декоративдүү жаныбар болуп, кадимки тыйынчышкан эсептелет. Мына ушундай маалыматтарды кемирүүчүлөр түркүмү боюнча силер алдыңар.